Кыргызстандын экс Азирети Муфтийи азыркы аалымдар кеңешинин төрагасы Замир Ракиевке салттуу диндин таралышына, ошондой эле Египет менен Кыргызстандын ортосундагы достуктун чыңалышына кошкон салымы үчүн мамлекеттин эң жогорку сыйлыгы болгон Илим жана маданият медалы ыйгарылды. Сыйлыкты тапшыруу үчүн өлкөнүн президенти Ас-Сиси Абдул Фаттах Халил өзү катышты. Салтанаттуу иш-чара Египеттин Каир шаарында өттү. Анда динге, элге кызмат кылып келгендерге мамлекеттик сыйлыктар тапшырылды. Пайгамбарыбыздан кандай келесе, ата-бабалар кандай келесе так ошондой туту. Ошону салттуу дейинде, салттуу диндин өнүгүшүнө кошкон салымы үчүн жана эки мамлекеттин багы ынтымагынын чыңдалышына. Чыңдалуудагы максат биз канча жолу конференцияларды өткөрдүк. Ошого Египет мамлекетинен чоң аалымдар келип катышып атышты да, катышып өтө чоң баасым берип атты. Сиздерде ушундай бир ортолук, салттуу диниңер, ушундай ханафи мазгабы менен кеткениңер өтө багы келечек буга сыймыктана турган бир учурлар келет деп баа берип кетип атышты.